Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Физкультура сабагы мугалим Нурдин уулу Эрнес агай. КМШТ 220 тайпасы Азизбек кызы Ажаркын. Бүгүнкү тема волейбол. Волейболду кайсыл жерде болбосун ойной берүүгө болот. Ага топ, тор, 9-18 метр өлчөмүндөгү тегиз аянт жана ар биринде 6 оюнчусу бар 2 команда болсо болду. Ал эми топтун диаметри 21 сантиметр, салмагы 260-280 грамм. 1995-жылы 9-февраль АКШнын Массачусетс штатындагы Холёк шаарында жайгашкан Жаш христиандар ассоциациясынын спорт залында аталган оюндун физикалык жактан даярдык боюнча башчысы Уильям Морган топ менен ойнолчу жаңы командалык оюнду волейболду ойлоп тапкан. Ал баскетбол, бейсбол жана гандиболдун элементтерин аралаштырып, теннистин торундай торду адамдын боюнан бийик болуш үчүн жерден 196 сантиметр бийиктикке илген. Оюндун катышуучуларынын санына чек коюлган эмес. Спорттук оюнду алгач Минтонет деп аташкан. 1 жылдан соң 1896-жылы Спрингфилд шаарында бул оюн коомчулукка көрсөтүлгөн. Профессор Альфред Хальстед Минтонетти волейбол учуп бараткан топ деп өзгөртүүнү сунуштаган. 1900-жылдан баштап волейбол дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө тарап, популярдуулукка жеткен. Волейбол топ менен ойнолуучу командалык спорт оюну. Волейбол менен машыгуу тез жана так реакция жасоону, шамдагайлыкты, көз менен болжолдоону өрчүтөт. Кыймыл координацияларын жакшыртат. Оюнда дененин жалпы өрчүшүнө, келбеттин жакшыртууга түрткү берүүчү ар кандай кыймылдар көп жасалат. Спорттук волейбол менен машыгууну балдар 9 жашынан баштаса болот. Мелдештерге катышууга 11-12 жашта уруксат берилген. Волейбол менен машыгууда колдун манжаларынын травмасы, урууну, байламталардын чоюлушу жана башка болушу мүмкүн. Травмалардын алдын алууда туура ойноо техникасына ээ болуу, оюн аянты, текши жана спорттук бут кийимдин ыңгайлуу болушу чоң мааниге ээ. Волейбол ойноо анча татаал эмес. Аны залда жана ачык абада ойноого болот. Ошондуктан ал активдүү эс алууну жана ден соолукту чыңдоонун мыкты каражаты болуп эсептелет. Аны ден соолугунда олуттуу өзгөрүүлөр болбогон ар кандай курактуу адамдар ойной алышат. Улгайган адамдар волейбол менен такай машыгуудан мурда врач менен кеңешүүсү зарыл.